Фучиктеги номер 1 оорукананын кабылдамасы бейтаптардын корчоосуна алынды. Сейчас Telegram каналы номер 1 оорукананын кабыл алуу бөлүмүнөн тартылган көрүнүштү жарыялады. Фучик көчөсүндө жайгашкан ооруканада бейтаптар флюорография менен дарыгерге кирүүгө аракет кылышууда. Бейтапкананын ичинде адамдардын узун кезеге жаралганын видеодон байкоого болот. Булак элдик медиа. Министрлик жеке унаа менен оор абалдагыларды гана алып келиңиздер. Буга чейин социалдык тармактарда айрымдар ооруканага жеке унаа менен барган учурда кабыл албай койгонун айтып нааразы болуп жатышкан. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда абалы оор эместерди ооруканага келбей эле коюусун өтүндү. Каратаев буга чейин расмий түрдө эгерде тез жардам унаасы кармалса жеке унаасы менен стационарга келген бейтапты дарыгерлер кабыл аларын айткан. Эгер мүмкүнчүлүк болсо медиктердин барышын күтпөй эле өз унааңар менен эле келе бергиле. Бирок бул жерде абалы орточо же туруктуулар деле стационарга баргысы келиши мүмкүн. Туура түшүнүңүздөр, абалы өтө оорлор дагы бар. Бөтөнчө Бишкек жана Ош шаарларында бейтаптардын арасында оорусу жеңил өтүп жатса же симптомдору байкалбаса медицина кызматкерлеринин консультация алуу менен үйдөн дарыланса болот деген Каратаев. Каратаев соңку учурлар элди сестентип, жоопкерчиликти сездиртип жатат. Кыргызстанда жалпы коронавирус жуктургандардын саны 5735ге жетип, анын 2443 аякта, тилекке каршы 62 адам каза тапты. Булак Спутник KG. Рамзан Кадыров Путинди өмүрүнүн аягына чейин Орусиянын президенти кылууну сунуштады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Владимир Путиндин өмүрүнүн аягына чейин Орусиянын президенти кылууну сунуштады. Кадыров республика жетекчилери менен өткөргөн видео жыйында Орусиянын президенти тууралуу айтып, азыр аны эч ким алмаштыра албай турганын, ал сыяктуу дүйнөлүк масштабтагы лидерлер жок экенин билдирди. Путиндин тушунда Чеченстан гүлдөп өнүктү. Бүгүн биз укуктуу мамлекетте Орусия Федерациясында жашап жатабыз, деген Кадыров. Сөзүнүн аягында ал Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум жөнүндө айтып, республика жашоочуларын добуш берүүгө чакырган. Конституцияга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн бирине ылайык Путиндин буга чейинки президенттик мөөнөттөрү жокко чыгарылып, ал өлкөнү 2036-жылга чейин башкарууга мүмкүнчүлүк алат. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын конституциясында кимдир бирөөнүн өмүр бою президент болуусу кабарланганын билдирди. Булак элдик медиа. Алмазбек Атамбаевга адвокаты жолугуп чыкты. Абалы жакшы экен, 2 жумадай дарыланат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев ага жолугуп чыкканын билдирди. Жактоочунун айтымында учурда Атамбаев өзүн жакшы сезип жатат. Аны колдоп келгендердин баарына ыраазычылык айтырып жиберди. Абалы жакшы экен, эч тоскоолдуксуз кирип чыктым. Жаткан абалда эмес, олтуруп сүйлөштүк. Болгону аралыкты сактадык. Албетте азыр ал жактагы жай камактагы жайга караганда алда канча ыңгайлуу шарты менен түзүлгөн. Дарыгер менен сүйлөшсөм, чындыгында андан 2 тараптуу пневмония аныкталыптыр. Керектүү дарылануудан өтүп жатат. Бул жолу 2 жумадай болот. Андан кийин абалына жараша байкалат, деди Слесарев. Белгилей кетсек, буга чейин КСДБКнын өкүлү Рита Борбукеева, Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева УКМКнын кызматкерлеринин коштоосунда дарыгерге жолугуп чыкканын маалымдаган. Булак элдик медиа.